Нариман Камчыбек Ташиев менен ийилип салам бергени эсиңизде болсо керек. Дал ушул киши көптөгөн адамдардан карыз экендигин айтып, карыздарын талап кылышууда. Казакстанда биринчи жолу дал ушундай айып пул салынган. Светофордо сүйүшкөндөр өбүшкөндүк үчүн 43 000 теңге айып пул салынды. Бишкекте Хоо менен жеңил унаа сүзүшүп, жеңил унаа оодарылып калды. Ушулар жамакчы жаңылыктар түрмөгө видеонун астына өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түнбек байке бу жерде сиз эле иштеп аткан. Мен бул иши боюнча ГКМБга барып, мына Азиз деген участковый көкдөнүн Азизи мени эки бир тууган тайкем муунтуп атканда колу бутумду байлап коюп жаткызганда жерден. Ошо боюнча машинага мени көтөрүп салып туруп, колу бутумду чеч десем, чеч албайм, мен чечпейм деп туруп. Ошо боюнча машинага салып мени наркологияга, психбольницага күч колдонуп туруп алып кеткен Азиз. Кудайым, ошо мен бул доказательство прокуратурага дагы, ГКМБга дагы мен арызданам, ушул боюнча суранам, ушо Азиз боюнча ишти алып барыңыздар, Азизге жазасын мыйзам чегинде катуу жаза көрүңүздөр. Ушу мени коргобой коор кылган адамга мыйзам чегинде катуу жаза сурайм мен. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, ГКМБ ушул ишимди карап бериңиздер. Манас район облусунун полный карап бериңиздер. Мен ишин жарым жылдан бери карабай жабып келген. 4 арызымды жабып келгенди карап бериңиздер. Суранам. Милицияны көрүп качып барат. Бул мен милиция чакырганымды билди дагы. Машинасына айдап миллионер качам деп ойлодум да. Мына милиция опергруппа чакырган. Азыр ушул кишибиз. Эң улуу кыз ушул. Тартам видеого. Тапсаң да чарба бул. Өз укугуда. Чарба булат. Чыгара турганда те кебетесте жок экен. Бозуп келген кыз. Чарба өчүңнар. Бозуп келген кызы 3 айлык болуп, эме Колунан телефон жуп албайбыз да. Сенен башка каган сөздөр менен мен давлением көтөрүп такси издоткам да. Шаарга чыгам деп такси издоткам да. Мен айтпадым беле. Переживать этпе деп. Переживать деп балаң ойлоду эми сага. Ичим ооруп. Мен чыдабай калдым, мен колумду тилдим, бирок мен өзүм өлтүргөнгө барган жок. Колумду тилип кан чыгармайынча мен өзүмө келе албайм, кан чыгармайынча. Душманга наоборот жаша, наоборот. Өчүмдү алмайынча. Силер мени псих деп бул апарып мени психбольницага жаткызып, психтер менен, алкаштар менен жаткызды мени. Мерде колу бутумду байлап, мен эки Бул ГКМБ бийлик өкүлдөрү бул Нариман байкени бир кысымга алганда, Нариман байке бизди түнү күнү иштеткен күндөрү болгон. Түндө саат 12-1ге чейин бүтүрө калгыла. Могул жерди бүтсөңөр мынча акча кошуп берем, үстүнө тамагыңарды алып берем деп обещаниялар аябай сонун болчу да. Анан азыр мындайча айтканда эшеги суудан өтүп кетти. Азыр жооп бербейт, Сагынбек айтып атат. Биз кылган нерселерди кайра талкалап эч ким колдонбой калса да бир жөн эле. Азыр элдер колдонуп атат, элдер басып атат. Алдында мисалы сатуучулар, алуучулар бизнес жүрүп атат, акча түшүп атат мындайча айтканда. Ошо биз кылып кеткенден кийинчи азыр Нариман байке обещанияларын баарын унутуп, биз андан суранып аткан жокпуз, өзүбүздүн кылган ишибиздин мээнетибиздин акчасын сурап атабыз да. Нарымбек байкеде мага акча карыз. 250 000 сомдой бар. Акта жибиде цемент куйган, мен лично өзүм 4 балам менен. Берден акчаны бербей атат. Берде да акчабыз бар. Меники лично мен өзүм эле акчам 350 000 сомдой акчам бар да берде. Мен Сагынды кубалап атам. Сагын мен шефим ошол. Сагынды кубалап, мен Сагынды уруп атсам, бул мага ыйлайт. Нариман байке бербей атат, мен акча менде жок деп бул кредит алып атат. Мен да кредит алып атам. Жигитче сөзүңүзгө турбадыңыз, ушул жерде түнү менен иштеп, бизди ошо кар жаап атканда да иштегенбиз, өзүңүз деле жүргөсүз, ошол обещаниялардын бирин да аткарбадыңыз. Эркек болсоңуз ошол биздин акчабызды коюп берип коюңуз, биз деле үй бүлөлүү мына ар биринин квартирада турат, кредити бар дегендей. Күндүн ысыгына болду, суук болду, иштедик дагы акырында акча алынбай калды. Анан ушул жакта Сагын байке айтты, ИПим аштырдым, точно акчабызды алабыз, гарантия деп айтты. Анан ошого ишенип келип, декабрда иштедик. Ошол мына көрүп турган бул адамдар басып жүргөн жерлердин баарын биз кылганбыз.
Кытайларды алып келген жокмун, только кыргыздар иштет дейм дегенчи. Мына ошо бизди кытайлар да эле иштеткен да күнү түнүчү. Эми ошо эң акыны мындай оокатыбызды берип коюңуздар, элге мындай иштеген адамдардын акызын. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.